5 минут жашоо бул абдан узак. Камил Токтабаев 3 жылдан бері жүрек оорусунан жапа чегип келет. Анын кан тамырлары канды жакшы өткөрбөй, кыйналып келген. Эмага акысыз стенд коюлуп, азаптуу оорудан бир кыйла жеңилдегенин айтат. Жүрек кармаганда, катуу ооруганда эки колуңда иштебейт, даже сүйлөй албайт калчылык. Мына азыр Кудайга шүгүр кече күнү операциядан өттүк, операция стенд койду да. Рахмат ушуларга. Мына жан оорубайсың, сопа соосуң. Токтабаев сыяктуу Жалал Абад облусунун аймагынан 24 адамга бул медициналык каражат орнотулду. Алдыда дагы 10дон ашуун адамга коюлат деп күтүлүүдө. Жогорудагы жардам белгилүү дарыгер Калдарбек Абдырамановдун кайрылуусу менен келген. Анын бул кадамга баруусуна соңку 2 жылдан бери мамлекеттен стендтин берилбей калуусу себеп болгон. Ал эми бейтаптар аны өз каражатына койдура албай кыйналып келишет. Анткени анын баасы бери дегенде 1,5–2 миң долларды чапчыйт. Чакырган максат жана билесиңер да биздин жарандардын көпчүлүгү колунда жок, жакыр үй бүлө жүрөк ооругандар айрыкча аларга жанагындай чоң операция жасаш, кымбат баалуу операция жасаш өтө оорчулукка турат да. Анан жанагы биз уюштуруп аткан азыр ошол коллегаларыбыз келип жардам берип аткан операциялардын түрү бул жанагы жүрөгүнөн инфаркт болгон ооруларга стенд коюу да, акысыз стенд коюу. Жүрөк оорусу барларга эң зарыл каражаттын өкмөттөн берилбеши чет элдик дарыгерлерди да капалантты. Анткени алардын өз өлкөсүндө мындай каражат бейтаптарга ар дайым жеткиликтүү. Ал эми биздеги медициналык жабдыктар талапка жооп берерлик экенин айтуу менен өзгөчө дарыгерлердин эмгегин баалап өтүштү. Сиздерде дагы зарыл болгон медициналык каражаттар жетиштүү эле экен. Ал эми биздин өлкөгө салыштырганда албетте акыркы үлгүдөгү жабдыктар менен жабдылганбыз. Бирок мени эң эле сүйүндүргөнү сиздердин дарыгерлер менен бир команда болуп иштеген кубандырды. Анткени кыска убакытта бири-бирибизди түшүнүшүп кызматташтык. Араб дарыгерлери бул жолкусунда өлкө боюнча 60тан ашуун бейтапка кызмат көрсөтүшөт. Алар буга чейин да 2 ирет Кыргызстанга акысыз операция жасоо үчүн келишкен. Алар белгилегендей алдыда мындай кызматташтык улантыла берет. Калбек Учконбай, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.